Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. ЛТР каналынын түз эфиринде чак түш көрсөтүсүнүн бүгүн адабият күнү. Билесиздерби, май айындагы дагы бир жакшы майрамдардын бири бул Энелер күнү. Албетте май айынын 3-чү жумалыгы жерибизде Энелер күнү белгиленет. Коомубузда аял заты эмгектенбеген бир дагы тармак жок. Мейли врач, мейли мугалим болобу, кандай болгон күндө дагы мына ошо өлкөбүздүн гүлдөбүсү үчүн аялдардын дагы кошкон салымы зор. Бүгүнкү биздин студиябыздын кадырлуу меймандары бул асыл зат апалар, асыл зат аял заты. Анткени кесиби болсо дагы мына ошо чыгармачылыкты унутпай, акпаратты толтуруп ырларды жазып келет. Бүгүнкү биздин башкы темабыз ыр жандуу апалар же болбосо эненин баскан жолу бейиш деген темада биз сөз кылабыз. Өмүрүнүн бардыгы мына ошо билим берүү тармагына арнап ушул кандай гана күндөр болбосун чыгармачылыкта таштабай балдарга дагы билим берип келген биздин студиябыздын кадырлуу мейманы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, акын жана драматург, Кыргыз улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Элага Турнатличниги, бүгүнкү ардактуу, бактылуу, каарылык турмушту кечирип жаткан Асангүл Абдыгулова апабыз бүгүн биздин төрүбүздө. Кош келипсиз апа. Жана ошондой эле мына ошо алыскы Теңир Тоо жергесинен келген Нарын областынын ардактуу атылуу Жумабедин Шералиев, Рыспай Абдыкадыров атындагы төш белгинин ээси Гүлбүбө Байбугуева эжебиз келип отурат. Жана ошондой эле Кочкор районундагы Шамш айылында кезинде маданият үйүндө китепканачы болуп иштеп, мына ушул жылдардан бери бүгүнкү күнгө чейин ыр жазып келген маданияттын мыкты кызматкери, акын жазуучу Айымкана Токурга келип отурат. Кош келипсиздер. Эң оолу жалпыңыздарды мына ушул Энелер майрамы менен чын дилден куттуктайбыз. Чындыгында эле аял затынын бир түйшүгү дагы оор деп айтабыз. Балдарды дагы тарбиялап, анан өз кесибин сүйүп дагы эмгектенип келет. Асангүл апа, айтсаңыз, сиз 45 жыл мына ошо билим берүү тармагында эмгектенип, канча деген мына ошо балдарды тарбиялап келдиңиз. Кесибиңиз боюнча кыргыз тили жана адабияты мугалим экенсиз. Мына ошо чыгармачылыгыңыз ошо мектепте иштеп жүргөндө башталдыбы? Эми чыгармачылык бала кезинен башталат экен. Анан баягы мектепти бүткөндөн кийин, окуу жай бүтүп, мектепте мугалим болуп ишке киришкенден баштап жазган иштен чыгып калат экен. Анткени мектептеги мугалимдик кызматтын иштөөнүн өзү эле, чыгармачылык өзү эле канчалаган иш кагаздарды жазуу менен убакыт өтөт. Ошентип мектепте ошо 43 жыл, 44 жыл иштеп жүрүп, мындай китепти эле чыгарып, башка жазганга көп киришкен жокмун, бирок баягы адабият, кыргыз тили болгондон кийин могу дааталуу белгилүү күндөрдө, майрам күндөрдө, ар кандай кечелерде сценарийлерди жазып, анан ошол менен кошо ырларды жазып калчумун. Анан ал ырлар ошо жазган эле ошо жерде эле кала берер эле. Анан кийинки пенсияга чыгаардын алдында чогуш тишкен мугалимдер айтып калчу, сиздин ырларыңыздын баарын чогултса жыйнак болот эле, жөн эле таштап жүрөсүз, чогултпайсызбы деп калар эле. Анан эми менин ырым чогулуп жыйнак болчок да качан деп деле койчумун. Анан бирок талант экен, болбойт экен, тынчалып пенсияга 2003-жылы чыккандан тартып эле баягы ыр жазуу кайра эле келе баштайт экен. Анан күндөр түндөр эле бир баш таап алгандан кийин токтолбойт. Анан ыр жазууга киришип калдым. Андан кийин негизгиси бул адабият сабагында ар кандай адабий чыгармаларды жана Бексултан Жакиевдин, Садыковдун Манас нуру Семиртей деген драмаларын мектепте окутуп жүргөндө ошо драмаларга аябай кызыгып кеттим, шыктанып кеттим. Анан өзүм дагы ошол адабий чыгармалардан эме кылып жүрдүм, тиги сахналаштырып, сценарий жазып, кадимкидей эле драма кылып койдуруп, ар кайсы окуучуларга, анан жана мугалимдер арасындагы өздүк көркөм чыгармачылык болгондо ошолорго жазып эле дагы драма жазып жүрдүм. Анан көргөндөр, эл агартып өлүмүнөн келгендер, ошо сиз бияка келсеңиз драмалар көрөбүз.
Siz andan göre çoğun жазып эле bu Дом культура театрларга бербейсизби ушул драмаларыңызды? Драмаларыңызды. Деп карышчу. Андан дагы мектепти кыдыртып койдуруп калар элем. Анан пенсияга чыккандан кийин жолдошум да айтып калды. Баягы жазган драмаларыңды чоңойт. Эми жазбайсыңбы? Чоң эле деп калды. Анан баягы жерден анан драмаларыма киришип драма жаса баштадым. Анан аракет кылып драма жазгандан кийин ырларды да жаза баштадыңыз. Чыгарыш керек экен, анан деген ырлар жыйнагым чыкты. Эми ошо ырлар жыйнагымдан Жакшы. Биринчи жолу баягы ыр жаса баштаганда эле бардык акындар эне жөнүндө жаса башташ болуш керек. Мектепте деле окуучулар ыр жазып келгиле десең теге апа жөнүндө ырларды жазып жетип келип калышат да. Анысы кандай анын үстүн азыр энелер майрамы, энелер күнү болуп жаткандан кийин ошо эме кылалы, эне жөнүндө жазылган ырлардан окуп коеюн. Жакшы болот. Бул ошо биринчи чыккан ырлар жыйнагы эле Дил баян деген. Сагынам. Карыса да мээрими өчпөгөн, карай берип как жүрөгүн өрттөгөн, үмүт менен күтүп жүрүү талабы, көп күн өтүп көрүшпөсө көксөгөн. Теңейм апа, алтынга да асылга, эсимдесиң эмне өтсө да башымда, түптөп койгон түп нускаңды аламын, турмуш ушул жүрө бербей кашыңда. Эмне көрсө алат тура жашында, эне болуу менин дагы башымда, турмуш жолун туура тандап алсам дейм, бир милдетим балдарымдын астында. Чыккым келбей апакемдин жанынан, үйдөн чыкса кеткен жагын карагам, балдай таттуу даам болуп көрүнчү, жегенимде үзүп берген нанынан. Өмүр тилеп өзүңө да жалынам, болсо экен деп бейкуттукта камыгам. Аяйм апа, алыс жерде жүрсөм да, өзүң өңдү, мен да сени сагынам. Да бир рук коеюн. Эне деме. Эне деми бейкуттукту жаратып, эмнегедир башты бийик каратып, энесинен ажыраган эртерээк, эңкейирээк калгансыз шат карашып. Анткендиги эне деми күч экен, эмгектенсең күчүңө күч жаратып, басып өткөн эне жолун байкайсың, жашооңо сен ошондо баратып. Өзүң эне дем бересиң балаңа, алыстадым энемен деп санаба, бала сүйүп төгүп турсаң мээримиң, кубат алат эне деми агада. Да бир окуп коеюн. Аман болчу апаке. Баягы эле кемсел жоолук салынып, келме айтып бир Кудайга жалынып, келер жолду кечке карап телмиреп, жүргөндүрсүң көз жаш кылып сагынып. Көлөч маасы кийип чыгып камынып, көлдөлөң күйүп жейип кагынып. Келсе балам кучакташып көрүшсөк, калат элек сагырыштар жазылып. Аягында айылдын аймагында, сактачу элең айрандын каймагында, башымдан суу айлантып ак жол тилеп, кубанып тосуп алып барганымда. Көңүл бурбай көтөрсөң да белекке, күч кошулуп демин берип жүрөккө, алтын күмүш баарын теңейм өзүңө, айланайын аман болчу апаке. Караңызчы, бир кезде өзүңүз дагы мына ошол жаш болсоңуз дагы ошо апаңыздын айкөлдүгүнө таасирленип мына ушундай ырларды жазып турсуз. Негизи элибизде айтат, эненин жүрөгүндөй жүрөк, эненин тилегиндей тилек жок дейт. Гректердин бир жакшы макалы бар экен, дүйнөдө менин азабымды тарткан бир гана адам бар, ал менин энем дейт. Гүлбүй Байгубуева мынакей эжекебиз алыска Теңиртоодон бери келип отурат. Кесиби башка болсо дагы Гүлбүй эже ырсаптарда сөзсүз түрдө эне темасы, аял заты темасы көбүрөөк кездешет экен. Гүлбүй эже, анда келсек сизде. Рахмат, биринчиден ушул бизди энелер майрамына карата бизди ушул эже үчөөбүздү чогултуп чакырып койгонуңуздарга рахмат, жалпы жамаатыңарга. Анан эми бул чыгармачылык деген баягы дилде катканда тил айтып коет дегендей нерсе экен да. Акыры бир тешип чыгат экен, капка шегени ката албайт экенсиң. Жаш кезиңде мектепте жүргөндө, жаш кезимде ушу биринчи ырымды 4-класс окуп жүргөн кезде чыгардым эле. Чыгарып ошо Кыргызстан Пионер газетасына чыккан, анда деле ошо энеме деген ыр. Анан
Аны эми ар кандай себептер менен ушул баягы өмүр өтпөчүдөй, ушул эле ойдон туручудай болуп көп нерсенин баркын билбептирбиз. Ошо жаскан ырлар Сейженбай айткандай арга жерде калган учурлар болуптур. Жоголуп кеткен учурлар болуптур, күйүп кеткен учурлар болуптур. Анан иштеп жүрүп, балдар деп жүрүп, турмуштун үй жылдыйын тартып жүрүп, ыр деле оюңа келбейт экен. Качан көңүлүң жайланып, балдарың өзүнүн тууруна конуп, милдетин айрыкча биздин кыргыздык милдетибизди баланы бериш керек, үйлөш керек, жайлаш керек, кыздын оокатын бериш керек. Көпчүлүк түйшүктүн баары ошол энеге туура келет экен. Ошол менен жүрүп мен чыгармачылыктан көп эле алыс болуп турмун, бирок ошого мен көбүрөөк баягы ырдоо жаатына көбүрөөк көңүл буруп бул көп этибар албап турмун. Бирок бир айта кетчү маселе ушу мен 10-класс окуп жүргөндө республикалык сочинение жазып республикалык олимпиададан 1-орунду алдым. Жакшы. Ошондо мугалимдер мен аябай ушул адабият жаатына кетсе деп ойлошту. Анан ар кандай себептер менен ушул окууга тапшырып бир аз балл менен өтпөй калдым. Өзүм бир көңүлүм келген жок го. Анан соодага иштеп калдым. Соода бул майлуу, сүттүү, кадырлуу, чөнтөгүңдө акча, кийгениң элден өйдөрөөк. Анан ошол менен жүрүп эле биз алаксып жүрө бериптирбиз, жашоо өтпөчүдөй болуп. Бирок акыры бир келет экен. Турмушта жашоо баары болгондон кийин ичиңдеги айылына чөйрүңдө көйгөйдү, көргөн нерсеңди, бала бакыраңдын жакшылыгын, керек болсо күйүтүңдү, арманыңдын баарын ушу менен чыгарып, көп стресстен чыгып кетүүгө аябай жардам берет экен. Ошол себептерден улам эми ушу мен жакшы адамдар түрткүсү менен ой жазбайсыңбы, кой акыры бир чыгат деген нерсе менен жүрүп анан ушу жазууга кирип калдым. Анан азыр интернеттен чыгып койсом эл жакшы кабыл алды. Анан ошондон улам баягы кичине эргип калат экенсиң, элдин баары сени сүйүп аткансып. Бирок баары ушул энелердин майрамы болгондой баардык энелерди, сиздерди келе жаткан майрамыңыздарын куттуктайын да. Ушу любой эле нерсе баягы биринчи ааламды жарыкчылыкка алып келген эне деген сөз бул бүтпөс темада. Ошоңчу эне жөнү жасат экен. Мен да ошо энемдин көзү бар, азыр 89га чыкты. Ошо жөнүндө мен бир тамаша аралашпы мындай ушул мен бул Байдылда Сарно коюптун ырларын көп окугандан улам ушул көп темалар тамаша аралашып кетет. Анан энем мен ушу нарыны суугунда агесте 40 градус болчу, кийин жок болуп калды. Ошондо төрөптүрмүн. Азыр бат эле ортолашпай, ошондо мени оорутпай, сыктатпай жакшынакай баккан экен. Ошо апам арнаган ырымды окуп берип коеюн. Төрөп алып кыштын суугун тоготпой, асыл апам бекем экен болоттой. Калың тери уй чыйрыккан нарында чоңойтуптур эч бир тумоо жолотпой. Мен төрөлгөн декабрдын аягы, дале суугу баягыдай баягы, токтой калса 90-до апакем. Тоңуп калат жерди баскан таягы. Ал кезекте мындан да суук болчу дейт. Муруттарга муз кычырап тоңчу дейт. Сайдын баарын эжа бербей тоз каптап, андан ашып короолорго толчу дейт. Тери колгап, жүндөн чокой кийишип, бирис менен карды жиреп жүрүшүп, курган балдар келатканда мектептен, үйгө жетчү ыйлап ийишип. Ошентсе да ошондогу балалык. Көз алдымда өтө берет саналып, азыр деле андагыдай суукта кайра баштан келгим келет жаралып. Апам төрөп эрезеге жеткирген, мезгил өттү анын баркын кеч билгем, мешке ушкан өзү жапкан ошолдан, даамы болсо жээлекмин эч кимден. Акбай үче сүйлөгөндө чечилип, бүтпөй турган бир дастандай сезилип, анан дагы төрөп сүтүн бергенин ойлогондо ичим жылыйт эзилип. Ыйлаак болуп чоңоюпмун жашымдан, тестер кезде тентектигим ашынган, уруп коюп жолдон өткөн балдарды дала ире жер төлөгө жашынган. Азыр эми мен да эне чоң эне, балдар менен бийлеп ойноп кейде шок эне. Азыр деле болбогон бир иштерге ачуум келет, эч себеби жок эле. Катылганын берип коюп катыгын. Кай бир кезде жаш баладай жашадым. Бирок туулган күнүм салат эсиме, бир далайга баргандыгын жашымдын. Азыр деле тентектигим кала элек. Кантип түтүп өстүрдүңүз асылым. Карыганда жетим болуп калгым жок. Тилейм апа, амандыгын башыңдын. Өмүр узун болсун апаңыздын. Анан эми апаларга жазам, анан айымдарга да жазып коем. Биз эми айымдар ар түрдүүбүз да. Жакшы болгон жерде жакшы болуп коебуз. Ачууну көргөзгөндө, тишти көргөзгөндө андай да ачуубузду көргөзүп коебуз. Назик болсок, назик болуп коебуз. Кааласак иштүүбүз, кааласак тектүүбүз дегендей. Ошол жөнүндө айымдарга бир чымчыкей кылып, өзүмдүн практикаман улам жазып койдум эле, ошону окуп берип коеюн. О айымдар,
О айымдар, алпсыңар, ыйыксыңар, кененсиңер, көлсүңөр, дайрасыңар, тереңсиңер, бүтүндөй адамзатты жаратууга, бул ааламга эне болуп келгенсиңер. О айымдар, баасы чыкпас улуусуңар, жылуусуңар, чырайлуу да, келбеттүү да, сулуусуңар, чалт каратып жары менен баратканды бир укмуш жол боюнда турушуңар. О айымдар, иштүүсүңөр, чоркоксуңар, эптүүсүңөр, керек жерде ашкере тектүүсүңөр, бир майрамда белек бербей койгондорду акыретке чейин жоолап кектүүсүңөр. О айымдар, назиксиңер, жумшаксыңар, катуусуңар, таттуусуңар, туздуусуңар, ачуусуңар, бир учурда кыялына кабылганды канча карбай тиштеп коер азуусуңар. Бирок силер жок болсоңор кандай болмок? Ээсин таппай далай кызыл гүлдөр соолмок, ак баракта жазылган сүйүрлары окулбастан эскирип түсүп оңмок. Анда аламда кимди сүймөк эркек жандар, аял заттын жанында элпек жандар, бир дайымдын көңүлүн калтырбаган бир жүрөгү жүз эшиктүү тентек жандар. Бар айтканым чындыгында тамаша. Бирок көбү чынга жанаша. Аял затын алп деп айттым аным чын. Тынч дүйнөнү бир сапырарга аласа. Кенен дедим, көл дайрага теңедим. Анысы рас, аял затын бааласа. Рахмат, мына ушундай Теңиртоонун деминдеги мына ушундай саптар экен да. Келиңиз дагы бир сураналы. Азыр эми баягы жашоодон болбогон нерсеге кайгырып эле кей беребиз го. Ошондон улам бир ушулар чыгып кетти эле. Көпчүлүк окурмандарга жаккандырым окуп берип коеюн. Кайгырып кызыл гүлдүн соолгонуна, кайгырып кызыл шайы оңгонуна, кайгырып болбогон бир иштер үчүн өмүрдөн эрте карып койбогула. Кызыл гүл бүгүн соолот, эртең бүрдөйт, көйнөгүн улам жаңы улам түрдөйт. Адамзат бир жарк этип, бир жалп этет, кайрылып кайра экинчи өмүр сүрбөйт. Көрө албас ушак кылса кайгырбагын, жок жерден ден соолуктан айрылбагын, укпаган көрбөгөндөй керсейип кой, итиргөн сымал сезип айрымдарын. Бул сөздөр ич тардан чыгарын бил, заары менен каныңды сыгарын бил. Акылсыз чабалынадан адам гана уу чачып ушак менен жыгарын бил. Тагдырдын биз билбеген өктөмү бар, өмүрдүн биз сезе элек көктөмү бар. Сактайлы өзүбүздү жакшылыкка, күйгөндүн акыры бир өчмөгү бар. Рахмат, ыраазчылык, Айым Канат Токурова келиңиз. Кезек сизде, мынакей сиз болсо эл ичинде маданият үйдө иштеп, китепканачы болуп иштеп, ошо ырларыңыз дагы ошондой бир жалындуу жаштык учурда жазылдыбы? Эми мен мындай деп өзүм кичине кезимден эле мектепте окуп жүргөндө өзүм жакшы окучумун. Анан кийин ошондо эле ырды аябай жакшы көрчүмүн да, ырдаганды, ыр жазганды, мындай прозага да жакын элем да. Анан ошентип жүрүп анан тагдыр экен, анан турмушка эрте чыгып кеттим. Бирок баары бир болбойт экен. Талант деген өзүм болбой чоң окуу жай болбосо дагы Токмоктогу маданият техникумун бүтүрдүм. Анан кийин айылда иштеп жүрдүм. Маданият үйүнүн кызматкери болуп, илгерки Союздан калган чоң Шамш айылында чоң маданият үйү бар. Ошондо иштедим, жылдар иштедим аябай. Андан кийин кайра китепканага которулдум. Кичине дагы жаш балдар окуу бүтүп келген балдарга орун берип. Анан китепкананын башчысы болуп пенсия жашына чейин эмгектендим. Андан баары бир жүрөктө баягы эмеси бар киши болбойт экен да. Анан кийин пенсияга чыккандан кийин дагы жөн жатпай, мурда эле иштеп жүргөндө китепканага отуруп алып кичинекейден ыр жазып, чогултуп жүрөр элем. Көптөрү бул эже айткандай көп ырларым өзүмө жакпай, далайларын айырып жагып салган күндөрүм болду да, өзүмө жакпай. Эми ойлосом ошолор жакшы эле ырлар экен да. Аны сактай берсем аябай чоң жөн эле бир том жазмак экен, том ырлар жыйнагын. Эшесемес. Анан кийин эми бул ыр дүйнөгө мен кечирээк келдим. Мурда эми бул эжелер айткандай балдар деп жүрдүм, иштеп жүрдүм. Анан колум бошой алып калган жок да ырга. Анан кийин эми пенсияга чыккандан кийин кол жол бош болуп калат экен да. Анан кол жол бош болуп калгандан кийин анан ыр жаза баштадым. Жакшы көргөн ырымды, анан дагы повесть жаздым. Экөөнө тең эле жакын экенмин да. Ошондой экен. Анан мен дагы ошо анан чогултуп жүрүп, анан ырларымды, повестимди ошо ырлар жыйнагым чыгарттым. Жакшы келиңиз эми. Анан мен дагы
бул деле баарыбыз тең эле дүйнөдө ападан энеден артык эч нерсе жок эмеспи, баарыбыз тең энеден жаралганбыз, эне баккан дегендей. Анан мен да ушул апама арнап бир жазгам. Анан апам мындай да, апам мени чоң энем баккан. Анан биринчи небересикем аябай жакшы көрүп мени. Анан апам мени эчтеке кылбай чоңойдуң, эчтеке кылган жоксуң деп эле мага таарын берет да. Анан ошо таарын ичиндагы анан кийин ырсапка жазды. ырсапка кошуп койгом. Кана келиңиз. Эне ыйык, эне кымбат баарынан, көрбөй калсам ылдам эле сагынам, унутуп калып өзүмене экенин, эркелеймин, кучактаймын мойнуңдан. Апакем, алтын апам, жаным апам, алпештеп 10 баланы төрөп баккан, каралашып багышты чоң энем да, баары бир түйшүктөрдүн көбүн тарткан. Балдарыңдын эң улуусу мен элем, эркелеп чоң энеме жакын элем, кыздай болуп эч бир жардам берген жокмун, анткени мен чоң энеме таянч элем. Билесиңер, 10 баланы төрөп багыш өтө кыйын, ар биринин түйшүгү андан кыйын. Эне байкуш чыдайттыра бүт баарына, уктабастан өткөрүп далай түнүн. Балдарың ушул кезде үйлүү жайлуу, бүт бардыгы ата жана эне болду. Баштарына келгенде бүт билишти, биз үчүн азап тарткан күндөрүңдү. Апаке, каалайбыз чыңден соолук, тилейбиз жараткандан ачык көңүл, оорубай арабызда аман болчу, Кудайым жашына жаш дагы кошчу. Апам ушул кезде 78 жашта. Кут болсун, 78 жашта, мени көрүп турат болуш керек, анан жыйынтыктаганда куттуктоо койсок болот. Ырларыңызды окуп коюңуз. Анан дагы бир энелер күнүнө кичине ыр жазып койгом. Энелерге арнап, дүйнөдөгү ыйык жан, балдарым деп жашаган, аянбастан бар күчүн балдарына жумшаган, апакелер биз үчүн алтындан кымбат бааланган, ак элечек тагынган, амандык тилеп жалынган, элжиретип жүрөгүн аппак сүтүн арнаган, энелерди даңктаган, эмгегин бийик баалаган, энелерди ардактап, ыр жазбай акын калбаган, бар болгула энелер дүйнөнү түгөл жараткан. Рахмат сизге. Эненин баскан жолун баардыгы бейиш деп атабыз. Анан дагы мынакей бейиш энелердин таманында деген бир жакшы китеп чыккан. Бул жерде чындыгында эле энелердин асылдыгын, энелердин эмгегин даңазалап, мына Айымкан аттуу Короба биздин Асангүл Абдыкулова апабыз дагы мына ушул китепке чыккан, биз теле көрүүчүлөргө көргөзүп коелу. Негизи эле мына ушул жерде бардык сиздердин байсалдуу басып өткөн жолуңуздар Асангүл апа. Мына ушул энелердин энциклопедиясына кириптер. Анан сиз ушул чыгармачылык жолдо дагы көптөгөн иштерди жазадыңыз. Мынакей драмаларды койдурдуңуз, өзүңүз драма жаздыңыз дегендей, Сахна сабактар аттуу китебиңизди чыгардыңыз. Анан сиздин мына ушу тарбиялаган кыздарыңыз бүгүнкү күндө алыскы Лондондо мынакей BBC кызматында эмгектенип, элдин кызматында жүрөт. Өмүрлүк жубайыңыз болсо, азыркы улуу манасчылардын бири Сапарбек Касманбетов атабыз дегендей. Демек ушул үй бүлөнүн бардыгы эле бул чыгармачылык үй бүлө экен да. Ошондой чындыгында эле баарыбыз эле. Анан ушул эмне себептен ушу драма жазуу, ушул жанагы Бексултан Жакиевдин чыгармаларын кайра өзүңүз сценарийлеп жазгандан улам драма жазууга киришип калдыңыз да. Анан мен көргөн Лондон деп, ошо Лондонго чейин барып китеп жазып келдиңиз. Ошо Лондондо көргөн билдериңиздин бардыгын ушу китеп кылып чыгарып, ошонун бардыгын бүгүн окурмандар дагы бир жакшы пикирди жаратып келет. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Албетте бул иш
иш менен кошо мектептин балдарын да окутуп аларга да билим берүү, тарбия берүү менен бирге өзүңдүн балдарыңды дагы тарбия бересиң, өзүңдүн балдарыңды окутасың дегендей ошентип 7 балалуу болдук. 7 өтөн Кудайга шүгүр жогорку билимдүү болду. Алар мектепте үйдөн узап чыгып, окуу жайлардыга өтүп, үйлөнүп жайлангандан кийин анан пенсияга чыккандан кийин мени жазган журналисттер жазганда айтып калышат деге 60-тан ашкандан кийин киришипсиз деп. Ошол 60-тан ашкандан кийин жазуучулукка, ыр жазганга, драма жазганга кириштим. Эң негизгиси менин немем ошо драма кызыкканым, драма болуп кетти. Жанагынтип биринчи, экинчи ырлар жыйнагын жазып, аны токтоттум дагы. Анан буга дагы жолдошум негиз болуп берди. Ай баягы тетеги Салима эженин тиги мугандер койгон чыгарманы чоң жазчы. Тигини жазчы, муну жазчы, менин тиги кыска жазган тиги чыгармаларымды айтып, ушуну жазчы деп калды. Анан баягы пенсияга чыккандан кийин бул чыгармачылыкка киришкенде кадимки эле иштеп жүргөндөй болуп, кызыгып, пенсияга чыгып бир бош отурган убакыт болгон жок. Кандайдыр бул чыгарманы ушундай бир өзгөчөлүгү болот экен. Өзүң жазган чыгарманы кайра окусаң ушунча кайра рахаттанып, андан дагы жазган ырлар жыйнагы болуп чыкса, драмаларың коюлуп, эл алдына коюлуп турса деген тилекке өтүп, ошого умтулуп, эми балдар баягы өз жолунда турат. Алар дагы баягы мындай суктанып, дем берип турушат экен. Алардын иштериндеги ийгилик ого бетер кишиге дем берет экен. Жана өзүң айткандай кыздар Лондондо иштеп атпайбы? Мына Гүлнара Касымбетова 26 жыл болду ошол жерде иштеп келатат, Ак Чолпон экөө тең. Анан алар баягы кайра жыл сайын чакырып турушту Лондонго. Анан ал жерге барганда ого бетер ал элдин тиги жашоосун, ал өлкөнүн өзгөчөлүгүн көргөндө ого бетер суктанат экенсиң. Ого бетер чыгармачылыкка киришет экенсиң. Баягы өркүндөтүп дегендей. Анан ошол жерде бир балдар ошол өлкөнүн бир укмуштай касиеттүү сонун жерлерин көрсөтүшчү да, кыдырып. Көп эле жерлерди көрдүк. Дете Брайтандан баштап көлдүн жээгине, Атлантика көлүнүн жээги, ал эмес, ошол шаардын ичинде ар кандай түрдүү музейлер. Музейлер бир өзгөчө десең, ошонун баарына кантип жетишип, кантип ошондой деңгээлге келгендиги таң калтыра берет экен. Шаардын өзүнүн өзгөчөлүгү анан эргит экен, анан ошол көрүп жүрүп, ошол тиги Лондондун касиеттүү деген жерлерин, ар кандай жерлерин, музейлерин көрүп жүрүп, анан бир күнү бир бактын түбүнө көрүп калдык. Ал бакты бир 10 киши колду жайып курчалса, араң жерде турган туурасына. Анан жазуу табличка турат, улуттун байлыгы деп коет экен Лондондо. Анан ошо бактын түбүн көрүп туруп, анан сөзсүз толкунданасың. Анан бир ыр жазгам ошондо дагы. Эчен улуттун байлыгы. Эчен кылым жалбырагы жашылданып, элинин небир сырын катып алып, өсүп турат Лондондо бир түп дарак, бейиштин түрүн берип асылданып. Сыйынып, кабар алып карап турат, сыры бар улуттун байлыгы деп. Окмуштуулар аныкташып анын жашын, менин багым дарылык дуба алып. Бак түбү кабаттанып, коюланып, ар кылым карыганын моюнга алып, түптөнүп бир ордунда турса дагы, кээ бирде кыйынчылык орун алып. Көргөн сүйсүн көгөргөнүн турмуш элин, жанашкан бутактары жаштын демин, кароолдорго душман колун салса дагы, ал жетпеген өңдөнөт дарак чебин. Деп Бул ушул баягы Лондондо көргөн таасирлер турбайбы? Ошону улам мен көргөн Лондон деп дагы китебиңиз жарык көргөн экен. Ошо келгенден кийин анан баягы газетке жаздык, улам көргөндөр түгөбөйттүм эле. Анан кызыгып биринчи жолу ошо мен көргөн Лондон деген китеп жаздым. Биринчи китебим ошо болду. Жакшы. Жок, ага чейин мектепте жанагы методикалык жактан ар кандай чыгармалар
методикалык колдомолор боюнча жазылган сахна сабактары деген китебим чыкты эле. Анан экинчи ошол жанагы Лондонго барып келгенден кийин ошо мен көргөн Лондон деген китеп чыкты. Эми ошондо кызык, ошондой эле көргөн ар бир музейлерде архитектуралык жактары өтө бир кооз да. Суунун үстүндө үйлөр салынып турат. Ошонун баары тимин арканы тартып койгонсуп, жаркыраган күн түнү бирдей болгон жаркыраган жарыктары Сизге өзгөчө таасир калтырып турду. Азыр эми чет өлкөгө көп эле чыгып жүрөт, бирок антип жазгандар аз да. Келиңиз эми дагы ырларыңызга кезек берели. Эне деген өзү патриот болсо, балдары да патриот болот да. Ошондон улам мектепте окуткан балдарыңды да патриоттулукка тарбиялайсың. Үйдөгү балдарыңды да патриоттулукка тарбиялайсың. Демек анын өзү ыйман, адеп деген ошо да. Ыйман болуп, адеп болсо, анан балдар мекенин сүйүүгө, эли жерин сүйүүгө тарбияланат экен. Эми ошондой шыктырлардан мына азыр биз өзүңөр айткандай жолдошумда Манас Сапарбек Касымбетов ошол менин чыгармачылыгымда аябай бирибиздин чыгармабызга бирибиз редактор болуп алып эле тиги ал киши жасат, мен редактормун. Мен жасам ага сындатам. Ал кишиге жаккандыр элге деле жагат го деп анан топтой баштайм да. Жакшы. Анан bir куплет ыр жазсаң деле эмге өңдөнүп жакшы көрүнө берет экен. Эмесе Манас дүйнө баратпайбы деген ырымды окуп коеюн. Жакшы. Элибиз жаңы доорго баратпайбы, эртеңкиге жамандык ой санашпайлы, энчибизди алдырып бирөөлөргө эси жоктук иштерди жаратпайлы. Келечекке жаштар ээрчип баратпайбы, кетирип кемчиликти жаратпайлы, кең пейил ата баба салтты жасап, бараткан айкын жолдон адашпайлы. Кек сактап бирибизди карашпайлы, кечирип жаман санашпайлы, туу тутуп тумар кылып мекенибиз алгалап Манас дүйнө баратпайбы. Жакшы. Ураан кылып атабыз. Мына азыр эми мына баарыбыз жаңы доорду көрүп атабыз, жаңы доорду жашап атабыз. Санарип болуп атат, элдин баары ошого өтүп атабыз. Жакшы. Ошого байланыштуу көрүнөт, жаңы доорго өткөндүгү деген ырды окуп коеюн. Жарыкты айдан алып алыстаган, жаратты жаңылыкты калышпаган, жаңы доорго жалпы элим жакындады, эскилик эстен чыгып алыстаган. Анткени жалаң гана санариптүү, жашоо үчүн жаралып өткөндөгү, алысты жакын кылып аралашкан адамдардын андан ары өскөндүгү. Элиме таандык мүнөз ай көлдөгү, жарашат жерибиздин көркөмдүгү, жанашат билим алып жаштарыбыз, көрүнөт жаңы доорго өткөндүгү деп койдук. Келиңиз дагы бир. Эң бирди окуп коеюн. Келиңиз. Намыстуу эл. Элимде таандык мүнөз байкалбаган, күчтүү эрк оңой менен чайпалбаган, эркиндикти эрки менен сактап келет, намыстуу эл жалган кеп айталбаган. Кадырман эл качан болсо калышпаган, кайраттынан каз душманы алыстаган, каада салтын бекен тутуп өркүндөткөн, намыстуу эл алгалап арыштаган. Алгалоого Манас руху дем берет, эр азамат жигитке ким теңелет, бүгүн жашоо эртеңкиге жол таштоо, жаңы кылым жаңыланган эл келет. Рахмат. Мына ошо энелер бар үчүн дүйнөнүн түркүбү сакталып турат дейт Барболгула Асылзат апалар. Гүлбайым келиңиз эми. Мынакей сиз Жомабүдүн Шералиев, Рыспай Абдыкадыров атына төш бөлгүн эсикез жогоруда сиз менен эфирге чейин маектешип турганда ошо Жомабүдүн Шералиевди көргөнүңүздү дагы айтып каласыз да. Ошол бир бала кезиңиздеги бир көз ирмемдерби? Шералиев атабызды эми айтып түз жомок экен да. Баягы жаштык менен баркын билбептирбиз чынында. Ал кишинин жанына түшүп эле азыр артисттер менен сүрөткө түшөбүз, чоң апарып жакшырдаса. Эмне үчүн ошо кезде ошо киши менен сүрөткө түшүп койгон жокпуз. Кучакташып туруп, атабыздай болуп кылып азыр айта жүргөнгө альбомубуздун жакшы жеринен орун алат эле да. Тартканда жок. Анан мен ошо мектепте жүргөн кезден баштап ырдап жүрдүм да. Анан ошондон улам бир шаардык ыргесеге, бир облустук ыргесеге мени чакыртып барышты. Шералиев атабыз өзү даярдап аткан экен. Анан мен бир ырын ырдатты, ушун ырда деп.
Анан эми баягы жаштык кести, кичине жерине туура эмес созуп алдымбы билбейм, анан мени урушуп койду. Ошол бойдон мен барбай койдум. Барбай койсом мени таарынып барбай койсом мени болбой алдырып келип, аны аябай жакшы сөздөрдү айтты. Кийин ушуну айтасың жомок кылып. Сен ушуларды ырдачы, мен сенин үнүң аябай жакшы экен. Сен үчүн ушуну башка кесип көтпөй. Анда мен ыр жазганымды деле билбейт. Ырдаганым боюнча. Деп анан ошол ырын аябай даярдап, жакшы конкурстан жакшы орунду алып чыктым. Баягы Баатырдын атын алыстан жанына барса, бир киши дейт, Ошко барсак, Жер сууга, көл жакка барып калсак, Шералипти көрдүң беле деп сурашат. Караңызчы. Анан эми ошо кишинин ошондой жакшы залкарлар менен таасирленип жүрүп, чоңойгон балалыгыма, ошолор менен замандаш болуп калганыма абдан чын жүрөгүмөн ыраазымын. Кыздар менен жакшы мамилелешип турабыз. Келиңиз анда. Эми ырларга кезек берели. Эми бүт эле эне жөнүндө айталы деген сөздөрүн улам менде ар кыл темалар толтура. Айрыкча азыр замандын көйгөйүнө жараша ал жөнүндө бир аска болсо да унутуп коюп, жүрөгүбүздө чыр жашатпай, ыр жашаталы деген жакшы ниет менен эним арнаган дабиреринде окуп берип коеюн. Бул иши бүтпөс тема турбайбы? Ак сүтүңдү актаймын деп энеке, жан үрөдү мезгил менен жарыштым. Жаман сөзгө калтырбайын өзүңдү, кулу болуп куру уят намыстын. Башым менен жер кассам да энеке, кутулбасмын, өмүр бою карызмын. Эмгегиңди эмгек менен кайтарып, колдон келсе тоодой бакыт берейин. Сага келген кайгы болсо бөлүшүп, азап келсе акыл менен жеңейин. Ааламдагы асылдыкты чогултуп, башым дейип буталдыңа келейин. Мээримиңе мээрим менен жооп берип, мүнөт сайын көңүлүмдү бөлөйүн. Гүлдөп турган бакча болсоң энеке, соолутпастан жамгыр болуп төгөйүн. Ыйык тура ошол бейиш баскан жер, тос ченеке таманыңдан өбөйүн. Караңызчы. Эненин баскан жолу бейиштеги бекерден болбосо керек. Дагы энем жөнүндө энекем көлөкөлөр чынарымсың. Өчпөгөн жанып турган чырагымсың. Энекем өмүрүмө азык берген соолубас мөлтүр кашка булагымсың. Энекем аздектээрим аярымсың. Кубатым колдон алып таярымсың. Жакшымды жаманымды тең көтөрүп, калкалап канатыңды жаярымсың. Энекем ыйыгымсың, ынагымсың. Кыйналсам айта электе туярымсың. Сатпаган, сатылбаган башкаларга энекем мойнумдагы тумарымсың. Караңызчы. Келиңиз дагы бир окуңуз. Эми ушунун баары эле жакшы сөз, азыр жакшы сөз айтсак энелер кубанып атат. Кичине кабага сүркөп койсок, бирөө менен мамилени бузуп алышыбыз мүмкүн. Ошол жөнүндө сөздүн күчтүүлүгү жөнүндө бир жакшы сөз тууралуу бир окуп берип коеюн. Жакшы сөз, бир жакшы сөз көккө учуруп көңүлдү. Бир жакшы ишке болот экен себепкер. Бир жаман сөз бурганакка кабылтып, жаман ишке кылат экен кириптер. Бир жакшы сөз жүрөгүңө от жагып, түбөлүккө айрылгыстай дос кылат. Бир жаман сөз көңүлүңдү кайт кылып, өлгүчөктү элдешпеген кас кылат. Канча адамдар жаман тилден жабыркап, сопсу отуруп оорукчанга айланды. А канчасы бир жакшына сөз үчүн кетпес болуп бири-бирине байланды. Ата канат, жакшы ооздон жакшы сөз чыгып турса узарбайбы өмүрлөр. Жакшы тилек арнашууга не жетсин, гүлгө айланып турбайт беле көңүлдөр. Жакшы сөздөр мага дар, мага дем. Жакшы адамдар кымбатсыңар баарыңар. Узак жашап, улуу ишти аркалап, ден соолукта аман болсун жаныңар. Рахмат. Келиңиз эми Айымкан эжеке, кезек сизде. Кана сиздин ырларыңыз. Сөздү эми бул көлгө барганда бул эме да мындай, кандай деп айтсам, бул жүрөгүндө ыры бар, ар жагында кичине эмеси бар киши ошо Асамблея айткандай көрүп алып эле өзүнөн өзү эле бир кыргызча айтканда илхом деп коебузбу? Бир эргүү келе берет экен да. Анан биз дагы жайында баягы көлгө барып калабыз да, жолдошум экөөбүз барып калганда ошо көлдү суктанып карап отуруп, анан бир чоң таш бар экен да, ошонун үстүнө отуруп алып ыр жазгам да, ошону окуп берип коеюн. Кана келиңиз. Кыргызымдын сыймыгысың ысык көл, көп болуп чалкаясың жатасың, келген элди кучак жая тосуп сен, кош келгин деп бир өзүңө чакырасың. Ысык көлүм, сен сулуусуң, суктанамын, суктанып сени карап олтурамын, ысысам сага чөмүп кайра чыгам, үшүсөм жээгиңде ысык кумга жылынамын. Көлүмдө канча адамдар түшүп жүрөт, жээгинде балдар шаңдуу ойноп күлөт, көркүңө ого бетер көрктү берип,
ак куулар көл үстүндө сүзүп жүрөт. Ысык көлүм толкундарың шарпылдаган, адамдын жан дүйнөсүн тартып турган, эргүүдөн ушуларды жазып жатам, жаныңдан кетким келбей жалгыз турам. Буюрса эмки жылы дагы келем, сагынып дагы деле жайды күтөм, жээгиңе кайра келип олтурамын, сыймыктанып мактанамын сени менен. Кыргызстандын бир мети ысык көл гана. Ошода. Кимдердин Анан гана дагы ырларында бир жок. бул жалган баары деген бир ыр жаздым эле. Анан ушул ырыма жактырса керек. Бул Зайнидин Иманалиевдин бир таланттуу кызы бар. Айдай Сабитова деген ырчы оончу кыз. Ошол кыздын колуна тийип калыптыр да ушул китебим. Анан ошол кыз оон жаратыптыр могу ырыма жалган баары деген. Кана келиңиз. Атагың те алыска кетсе дагы, талкалап ташты жарып өтсө дагы, бакыттын чокусуна жетсең дагы, баары бир тирүүлүктө жалган баары. Кабат-кабат үйлөрдү салсаң дагы, корооң толо темир тулпар алсаң дагы, мен баймын деп чалкалап жатсаң дагы, баары бир тирүүлүктө жалган баары. Мүңкүрөбөй жүзгө жашың жетсе дагы, өзүңдү мүнүшкөрдөй сезсең дагы, дени соолукта болсоң дагы, баары бир тирүүлүктө жалган баары. Өмүр бою бийликте жүрсөң дагы, бийлик бербей өзгөлөрдү билсең дагы, кыйынсынып аларга турсаң дагы, баары бир тирүүлүктө жалган баары. Эс алып чет жактарга барсаң дагы, сапырып акчаларың чачсаң дагы, дөөлөт күтүп манчыркап турсаң дагы, баары бир тирүүлүктө жалган баары. Дүнүйөң өз башыңдан ашса дагы, кейбей тирүүлүктө жүрсөң дагы, өзүңдү эң бактылуу сезсең дагы, баары бир тирүүлүктө жалган баары. Тирүүлүктө жетип жетпей өтсөң дагы, өкүнбөгүн байлык, бийлик жалган баары. Жалган, жалган, жалган баары. Бир гана өлүм чындык, калганы жалган баары. Бир гана өлүм чындык, калганы арман баары. Андыктан бул өмүрдө сыйлашалы, ыйласак кубанычтан ыйлашалы, сапары карып мезгилибиз өтө электе, жакшылыктын ырын